Калктын кабыргасын кайыштырып келген Маданият Жалал-Абад жолунун курулушу 10 жылдан ашуун убакыттан кийин башталды. Жол буга чейин 3 категорияда болсо, эми 2 категорияга өзгөртүү керек. Ошондуктан жолдун кеңдиги 20 метрге кеңейип, жол боюна тротуар кошулат. Адистердин айтымында каттамы көп мындай жолдор 1 категорияда болушу керек эле. Это была дорога 3 категория. Тендер жана контракт боюнча бул 3 категориядагы жол болчу. Биз долбоорлордон мурда жолдогу кыймылдын интенсивдүүлүгүн текшерип көрдүк. Анда суткасына 14 000 унаа өтөрүн эсептедик. Бул 1 категорияга туура келет. Биз маселени мамлекеттин кароосуна коюп, ошонун жыйынтыгында биз 2 категорияга ылайыктап долбоор түздүк. Это означает, что это на первую категорию тянет. Мы подняли этот вопрос перед государством. Автожол Сузак, Базаркоргон, Ноокен райондорун аралап өтөт. Эң эле көйгөйлүү участка Ноокен районунда. Буга чейин бир топ авто кырсыктар болуп келген кооптуу бурулуш толугу менен айдоо аянтка жылат. Андан сырткары 136 турак жай куроолору, 4 кафе, 40ка жакын соода түйүндөр алынып, ээлерине компенсация төлөнүп берилет. Маалыматтын элге толук жетпегенинен өз ара түшүнбөстүктөр да болууда. По СНИПу. Мына уксаңар, по СНИПу прямая деп атат дорога боюнча. Мондай силер айтканда мындай зигзаг болбойт да. Вот. Мына өздөн угуп атабыз. Картасы мына поворот. Жол курулуш иштери үчүн керектелүүчү шагылды Базаркоргон районундагы Кара-Үңкүр дарыясынан алып жатышат. Бирок калкты сел ташкындардан коргоо мекемесинин адистери буга каршы. Алардын айтымында дарыянын нугу бурулуп, дамба бузулуп кетүүсү мүмкүн. Мосттон мына жерге чейин акыбалы жайгатқан. Булар негизинен аз сууду шаккара буруп коюптур. Мына азыр коюп келдик. 2 күн үстүн катуу жамгыр жаап калса, кар менен аралашкан болсо, болбойт. Жогоруда айтылган көйгөйлүү маселелер жергиликтүү бийлик тарабынан чечилип жатат. Өкмөттүн Жалал-Абад облусундагы өкүлү маселе менен жеринде таанышып, тийиштүү ишканаларга тапшырмаларды берген. Коркунуч жагы дагы бар да. Аны дагы азыр адистер иштеп чыгып, ошол жактардын алдын алуу иштерин тапшырмасын бердим. Ошондой эле компанияга да шарт түзүп берүү жагын жергиликтүү бийликке да тапшырмасын бердик. Себеби эки тараптуу карап алсак, бир тараптуу чечип койсок, бир жагы болсо бир жагы зыян тийип калышы мүмкүн. Тендерден уткан компания 67 чакырым жолду 3 жылда бүткөрүшү керек. Азыр дээрлик 1 жыл убакыт өттү. Бул аралыкта кеңейтилүүчү тилкени аныктоо жана даярдык иштери гана бүткөрүлгөн. Анын алкагында компания Жалал-Абад шаарында битум эритүүчү, Базаркоргон районунда асфальт чыгаруучу заводун, ал эми Ноокен районуна авто базасын курган. Ал эми министрликтин өкүлү жол өз убагында бүтөөрүн кошумчалайт. Ошол маселе коюлган, ал киши азыр чечип берем деп одасын берип атат. Чечип берсе 3 жылга алдык, биз даже эртерээк бүтөлү деген планда турабыз азыр. Кошумчалай кетсек, 67 чакырымга созулган Маданият Жалал-Абад жолун 2022 жылга бүткөрүү пландалган. Буга Евразия өнүктүрүү банкынан $60 миллион бөлүнүп, тендердик наркы 51 миллионго бааланган. Роза Ахматжан кызы, Мунарбек Анарбек уулу, Жалал-Абад облусу, Next TV.